Машинаның центральный замогы кандай иштейт? Японский унааларда главный эшик бардык эшикти управление кылат. Ушул эшик жабылса, бардыгы жабылат, ачылса, бардыгы ачылат. Анга эгерде бир эшик мындай жакшы жабылбаган болсо, биринчи положение жабылды, эшик ачылбайт, бирок култанбайт. Пульт иштебейт. Эшик качан толук жабылмайынча иштебейт. Бул дегеним мен жерде мындай лягушка деген нерсе бар. Ошол лягушка жабылбаса, басылбаса, точнее, бардык багаж, 4 эшик, центральный замок иштебейт. Ошонго маани бересиңер, кайсы бир эшиктин лягушкасы прямой болуп калган болсо, центральный замок иштебейт. Бардык лягушка жабылып туруп, анан кийин главный, мисалы пульт главный эшикти гана управление кылат, а главный эшик бардык эшикти управление кылат. 50% машина ошондой, пульт и управлениясы. Механический управленияда почти 90% бул жерде култаганда баары култанат. Көп жаңы машиналарда азыр пульт 4 эшикке приказ жөнөтүп атат, бирок мына эски Honda Fit'терде мисалы бир эле эшикке жөнөтөт питанияны. Рестайлингтерде уже 4 эшикке жөнөтөт. Бардык, точнее бардык эшигине жөнөтөт, токтоп. Аларда мындай больной нерсе бар. Мисалы Fit'терде мындай проблема дагы бар. Пультту бассаңыз, ачылат, жабылбайт да. Анан мына рычагты көтөрүп коюп туруп ачсаңыз, ушундай тетир болуп калат да. Ошондо мына эшиктин центральный замогу күйгөн болот. Ошону мына эшикти пистолетти алмаштырасыз, анан калган бардыгы пульт менен иштеп калат. Азыр мына бул эшиктер жабык. Кайсы бир жеринде эшиги ачык экен. Ошон үчүн иштебей атат. Так, азыр бизе замок ачык экен. Замокты өчүрдүк. Мынакей, кетти. Ачылды. Центральный замок ушундай иштейт туугандар. Бардык эле машина бирдей, бирок Hondалар өзгөчө иштелген. Буну интерфейс коюлган болчу. Центральный замокко дагы информация болсо киргизебиз. Силер да билгениңерди жазып коюңуздар, иншалла. Assalamu alaikum.